Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы ноутбуктун микрофонун настройка кылуу боюнча болмокчу. Эгерде ноутбуктун микрофону иштебей жаткан болсо, аны настройкасына кирип жандырып коюу керек. Настройкасына кирүү үчүн экрандын оң тарабына төмөн жакка барсак, динамиктин сүрөтү бар. Ушул динамиктин сүрөтүнө муштун көрсөткүчүн алып барып туруп, муштун оң жак баскычын басабыз. Басканыбызда бул жерден меню чыгат. Бул жерден открыть параметры звука дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда ушундай звуктун параметрлери чыгат. Бул жерден динамиктин громкосту 100% деп турат. Ал эми төмөн жакка түшсөк, микрофон иштеп турат. Микрофон иштеп жатканда ушул көк сызык ушундай кыймылда болот. Ал эми микрофондун настройкасына кирүү үчүн бул жерде управление звуковыми устройствами деген бар. Ушул жерди басабыз. Басканыбызда управление звуковыми устройствами деген бөлүмүнө киребиз. Бул жерден динамик настройка кылуу үчүн динамики деген тандайбыз. Ал эми микрофонду настройка кылуу үчүн, башкача айтканда, микрофонду эгерде өчүп калган болсо жандыруу үчүн ушул жерге киребиз. Ушул жерге киргенибизде баскыч чыгат. Бул жерде азыр биз отключить дегенди басып койсок, ноутбуктун микрофону өчүп калат. Эгерде сиздерде ушул жерде включить деген баскыч турган болсо, ошону басып койсоңуздар, микрофон жанат. Ушундай кылып ноутбуктун микрофонуну текшерип, эгерде өчүк болуп турган болсо, жандырып алсаңыздар болот.